Эжеке ушул жер экен да? Ушул жер. Курманжандатка энебизди укканда эле баарыбыз алай дестейбиз. Ал эми чындыгында Курманжандатка энебиз ушул жерде туулуп, ушул жерде өскөн экен. Ооба, Казыбек чынында эле дал ушул Алай хан шаасы аталган Курманжандатка Ош облусуна караштуу Жапалак айыл аймагынын Орке айылында туулган. Ал эми биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз Менин айылым көрсөтүүсү дал ушул Орке айылында уланат. Анда эмесе саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, биз программабызды баштайбыз. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Чындыгында мындай тарыхый жерлерге келген өзгөчө да, Перзат. Эжеке, эми кыскача ушул үй тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Ушул үйдө Курманжан эжем чоңойгон. Бул жерде атам чоңойгон, анан мен чоңойдум. Бул үйдө музей кылайлы деп аракет кылып атат элек. Эми ого шарт эме болбой калды, кыздар. Эже, айтсаңыз, бул үй ошол мезгилде канча бөлмөлүү болгон? 2 бөлмөлүү болгон. 2 бөлмөлүү. 2 болгон, коргон болгон буларда. Коргон, А бул жерде азыркы учурда мал гана кылып коюптур. Ал эми ушул тарыхый жайга кызыгып атайын келип көргөндөр болгонбу? Болгон. Бул Кытайдан, Бишкектен келип, ар жерде келип эле репортаж алып кетип атышат. Ай, түшүнүктүү эжеке. Аябай өкүнүчтүү. Ушундай тарыхый жер мынтип каралбай сарайга айланып калганы. Өзү бааласак болот, тарыхка татыган жерлердичи. Эжеке, жок дегенде Курманжандатка энебиздин кармаган буюмдары барбы? Бар. Сакталып калган ушул учурга чейин, э? Бар. Ушул жерде эле? Болду, акам үйүндө эле да. Барсак болот да? Болот. Анда барып көрөлү. Келгиле балдарым, мынау Курманжандатка энебиздин 180 жылдыгына арналып түшүрүлгөн сүрөтү. Сонун түшүрүлүптүр, э? Ооба. Ай. Кылдаттык менен жасалып. Эми бул жакта буюм тайымдарын көргүлө. Макул, көрөлү. Мынау Курманжандатка энебиздин ушул чөгүнү көргүлө кармап. Ошо энебиз ошол энебиздин буюмдары ушул күнгө чейин сакталып турат. Демек, ушул күнгө чейин аябай жакшы калыпта сакталыптыр да, э? Эне айтсаңыз, бул эми урпактан урпакка сакталып келатат да. Ооба. Сиз кимден мурас кылып алып калдыңыз эми? Менин Курманжан Тилаби энем ошо Курманжандатканын небереси болгон. А мен ошондо кыбырасы болуп атам. Курманжандатка энебиздин кыбырасы болуп экенсиз да? Кыбырасы болуп атам, ооба. Ушул буюмдарды ушул келечекте балдарга унутулбай сакталыш үчүн, эскерип жүрүш үчүн сактап жүрөбүз. Мына буюмдары неме да? Мис чөгүндөр да булар. Кийин булар жасап, эме кооздоп эме кылганбыз да. Булардычы. Бирок мына жези материал ошол эски эле материал. Бир аз оңдоп түзөлгөнбү булар? Оңдоп түзөлүп кичине эме болгон да. Анда ошондо сиздин чоң энеңиз Тилабы энеден мына ушул эле буюмдар сакталып калганбы, же сизге көп эле өткөрүп бергенде жоголуп ошол бойдон анан аз эле буюмдар сакталып калдыбы? Эми ошо аз эле буюмдар сакталып калды да, биздер эми ол урпактан урпакка өткөндөн кийин ошондой болуп эме болуп калат экен. Эми чоң энем көз өткөнүнө дагы көп болду. Биз кичинекей элек анда ошо жакшы немелерин жакшы сактап кала албадык. Баары ушул. Эне, могу идишти карапа эмнелерге колдонушкан да көбүнчө? Муну эми айранга колдонгон көбүнчө, суу куйса деле болот, айранга куйса деле болот. Чоподон жасалыптыр, э? Чоподон. Эми илгеркилер бар эле ошондой кыргыздын өзүнүн эмеси ошондой да. Сүт, айран, эмне куйса деле болот. Казик, карасаң, мына азыр ушул кылымдагы буюм экен да. Сынып, өз калыбынан да кетейин деп калыптыр да. Ушул буюмду Курманжандатка атындагы музейлерге сурап келип, ушул буюмду сактап калалы деген адамдар болду? Болду. Эми биз кичине болсо эми өзүбүздө сакталып турсун деп атабыз да. Ошо. Анда мына ушул буюмдарды оңдоп түзөөдөн өткөрөйүн деп да жатасыздарбы? Мисалы, могул жактары да сынайын деп калыптыр, э? Мына. Бул жер сынайын деп калыптыр. Этиятташ керек экен муну абайлап. Абайлап койсоң.
Мына эл достугунун жана тынчтыгынын даанакери Курманжан Даткан урпактары бүгүнкү күнгө чейин доор инсанын буюмдарын абайлап асырап сактап келишет экен. Негизи эле ушул урпактары, неберелери, чеберлери, кыбыралары сиздер биргеликте чогулуп, ушул Даткан энебиздин дагы да буюмдарын, колдонгон китептерин чогултуп атайын бир музей катары ачайын деген ой тилектериңиздер да барбы? Ооба. Келечекте ошону уланталы деген пикирибиз бар. Азыр жакында ушу шайыр апалар клубу ачылды. Ошолор дагы ушундай көп нерселерди азыр сүйлөшөбүз, чеме кылып атабыз. Ушулардын чебер уздары дагы мындай шырдак, оймолорду, Курманжан Даткан энебиздин доорунда колдонгон буюмдарды дагы көбөйтмөкчүбүз да. Эне шайыр апалар деп калдыңыз. Ушул айылдабы баары? Ооба. Кезиктире алабыз да? Ооба, жолуксаңар болот. Казбек, мен барайын анда, Сен ортодон чыгып мен барам, мен барайын. Мейли. Убакытты үнөмдөп эртерээк жөнөйлү анда. Анда эже биз дагы ошол жака баралы, шайыр апалардын эмгектери менен, таланты менен таанышалы. Жакшы Сизге болот. чоң рахмат, аман болуңуз. Мейли, жакшы Силерге болуңуз. дагы келгениңерге мен узатып коеюн, силерди жүргүлө. Айыл тууралуу айтсак, Орке Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы кыштак. Облустун борбору Ош шаарынан 8 чакырым батыш тарапта. 3000ге жакын калкы бар. 400дөн ашуун кожолук жашайт. Мынакей. Перзат шайыр апаларды тапканга чейин мен монтип айыл тургун жолуктуруп калдым. Бул жерде жүгөрү тартат экен. Тегирмен бар экен. Азыр тегирмен иштетип көрөбүз. Мол экен тегирмен, Азыр жүгөрүн кое туралы, мен камераны коюп алайын, Мына жер. Ал жерге койсок болду экен. Жүгөрүнү каяка салабыз эми? Жүгөрүндө кулчага салабыз өзү. Бул тегирмени качандан бери иштетесиң? Кантөрү? Тегирменди иштеткенибизге 2 жыл болду. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Ошол айылдын тургундарына жүгөрүсүн алып келет, мындай шолонган, анан баштай болуп тартып берейин деп. Ошо элдин кызматында жүрөбүз, тартып берип. Канча кызмат акы алып Эми каласың? кызмат акы мындан килограммына 1,5 сомдон акчасын берсе. Эгер жемин өзүн берсе 10 килограммдан 1,5 килограмм алып каласың. Ошондо 100 килограмм болсо, 100 килограмм болсо 15 килограммдай алып калат экенсиңер да? 15 килограмм, 100 килограмм. Жакшы. Кирешеси бир топ эле жакшы экен да. Кантөрү айтсаң, бул тегирменин бузулуп калган учурлар болду? Бузулган учурлар 1-2 жолу болгон. Ошо ремен үзүлүп, анан бул жакта тиштери сынган учурлар болгон. Кээде. Таш кирип кеткен учурда. Таш кирип кеткен учурда. Кээде таштар кирип кеткен учурда. Эми бузулса тетиктери бар да эми мунун, Тетиктер бар, ооба 1-2 жерде. Ушундай саткан жерлерде бар, темир саткан жерлерде. Анда жүргүзүп иштеп көрсөк болот да. Ооба болот. Кайерден жүрөт эми? Буну бул жактан иштетебиз. Счетчикти тамызып, анан бул жакты басып.
Чоң рахмат Кантөрө, маек үчүн ишиңе ийгилик. Мына айылдын жашоосу ушундай карапайым элдин жашоо турмушу аябай кызык. Ар дайымкы көрсөтүктө биз элдин жашоосун чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Чаң болосуң, ылай болосуң дегендей. Мына биз азыр Курманжан датка атынан түзүлгөн Шайыр апалар тобунун үйүнө келдик. Азыр бул жерде айымдар чогулуп, эненин айтымы боюнча өзүнүн өнөрлөрүн, таланттарын тартуулап олтурушат экен, даярданышат экен. Азыр кирип көрөбүз анда. Кана берсе. Аябай жакшы жерлер экен. Барып келдик. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Азыр мен бир мүнөт камерамды кое алайын. Амансыздарбы? Жакшы олтурасыздарбы? Жакшы, рахмат. Ооба. Менин айылым көрсөтүүсүнөн атым Перизат. Ошол сиздердин айылыңыздарда өзгөчө кадыр баркка Шайыр апалар тобу түзүлгөнүн азыр бир энеден уктум. Негизи аябай кызыгып келдим. Ушул топ эмне себептен түзүлдү? Кимден чыкты ушул идея? Улуу инсандын атын коюу. Бул топ биздин Курманжан датка энебиз ушу Жапалактын Орке айылында туулган. Биз көптөн бери эле ушул атты эңсеп койсок деп, ушул өзүбүздүн жамаат менен акылдашып, ушу энебиздин даңкын көтөрөйлү. Энебиз бүт дүйнө жүзүнө таанылгандыгы үчүн бул алайдан генерал аялдардан биринчи Курманжан датка энебиз чыккан. Ошондуктан биз канча жылдан бери ушул атты коюшту самап, мына топ менен акылдашып, азыр бир 2 жыл болуп калды документтештирип, өзүбүзгө документ алып, күбөлүктөрүн алып, юстициядан өтүп, налогойдан өтүп, печаттарыбызды алып, ушу энебиздин атын көтөрүп жүрөбүз. Биз кайсыл чакырылган жерлерде барабыз, той тамашаларга, быйыл көчмөндөр оюнуна да барып келдик, өзүбүз каржылап. Биз эч кандай эми мына өзүбүз жамаат менен гана өзүбүз каржылап, формаларыбызды тиктирип, шаарды көтөрөйлү деп, шаар күндөрүндө ырдап, сармердендерди ырдап жүрөбүз биз. Эми Кудай буйрса дагы энебиздин ушу Орке айылына эстелигин койсок, үйлөрүн тиксек деген максатыбыз бар. Топто канча айым бар? Эң улуусу, эң күчүүсү, эң сулуусу дегендей чекесинен тааныштырып өтпөйсүзбү? Биздин топто 12 айым бар. Эң улуусу 70-тен ашкан, эң күчүүсү 55-тен ашкан, эң күчүүбүз. Баары эң кеминде 8ден ашык 18-12 балалылар. Ушул топтогулар баары баатыр энелер. Курманжан датка Шайыр апалар тобунун өзгөчөлүгү жалаң баатыр энелердин топтолгондугунда. Азыр аябай кызыгып турам, 75 жаштагы эненин дагы бул топто кошулуп жүргөндүгүндө. Эне, айтсаңыз, мына ушул топто кошо чогуу жүрүп, жардамдашып, эмгектерди кылышып, ушул топто жүрүү сизге бир аз кыйынчылык туудурбайбы? Кыйынчылык жок, кайтып жакшы болот экен. Үйдө отуруп небере караса элек, неберелер чоңойду. Эми кибиреге алыбыз келбей калды. Үйдө отурсак мына топко кошул деди эле, кошулдум. Жакшы экен, көңүлүң ачылат экен, буту колуң оорубайт экен, басат экенсиң, жүрөт экенсиң. Анан Курманжан датка энебиз ошондой маалда, ошондой заманда генералды алган аял кыйын да. Башта мына Оркеден чыкты деп айтылбайт эле бул. Көбүнчө билесиң, алайды айта берет эле. Оркеден чыкканда өзү бул кыз болуп, Оркеден анан алайга келин болуп кеткен. Ошолорду тактап неме кылып, иш кылып баарыңарга ыраазымын балам, ыраазымын. Шайыр апалар, эми айтсаңыздар, Курманжан датка ысымын алып жүргөн топ кандай мүнөзгө, кандай сапатка ээ болуш керек? Биз Курманжан датка энебиздин атын бардык ушул энелерибиз топтолуп алып, Курманжан датка энедей күчтүү, барктуу, чыдамкай бардык ушу энебиздин атын чыгарганга биз өзүбүз бардыгыбыз топтолуп отурабыз да. Эми мындан ары дагы ушу эжелер, энелерибиз бардыгыбыз кол эмгектүү Шайыр апалар бардыгы. Чогулуп алып ушу энебиздин атын
далайларга көпчүлүк ушу элдин атына алып чыкканыбызга ушу бардыгыбыз ушу даяр болуп жүрөбүз. Азыр биз сиздерди айылдын балпайган байбичилеринин көрүнүшүндө гана көрүп турабыз. Сахнанын көрүнүшүндө дагы көрсөм болобу? Болот. Андай көрөлү. Азыр сиздер менен биргеликте Шайра апалардын чыгармачылыгына жол коебуз. Мынакей, биз бул айылдын эң кадырлуу аксакалыбыз. Камерамды алайын. Бул аксакалыбыз Шермет ажы. Бул айылдын эң кадырлуу аксакалы. Азыркы учурда 96 жашта бар. Бул айыл жөнүндө аябай жакшы билет. Аба айтсаңыз, бул Орке айылы эмне себептен Орке деп аталып калганда? Орке деп эми туулган баласы өлүп калып, ал экинчи туулганда ошо орун бассын деп Орке койгон экен. Орке батыр деп ол кыйын адам болгон. Батыр болгон. Батыр болуп эмелерге түшүп, калмактарга түшүп, калмактарда бирөө ошо сайышатқан момалды. Эме найза менен. Сайышып анан кийин ошо акыры ошо карыганда анан өлгөн. Орке батыр деп жазууда бар. Аба, бул Орке айылы айыл болуп аталып калганда канча жыл болуп калды? Оркенинби? Оркенин айылы аталганы 300 жыл болду. 300 жыл. 300 жыл? 300 жыл болду. Ошондон бери уланып келип атат. Аба, бул Орке айыл деп аталганы менен көпчүлүк айыл тургундары Курманжан датка айылы деп аташат экен да? Эмнеге? Бул Курманжан датка дүйнөгө белгилүү аял болгон. 3 жолу датка болгон. Ошон үчүн наамдар үчүн Финляндиянын эмесинен чыккан газетинен муну аты эме кылып. Анан ошон үчүн наамдар экен, ушунун аты көтөрүлүп 3 жолу, 2 жолу алайда 1 жол той болду. Демек айыл тургундары ошондо сыймыктанат дем, ошондо наамдар үчүн. Курманжан датка айыл болобуз экен да. Ошон үчүн наамдар бул. Азыр центрде ham сүрөтү бар. Абдан жакшы экен аба. Бул Орке айылында кайсыл уруулар отурукташканда эми? Эми биздин Орке айылда толук Орке бар. Орке өзүнүн 600 үйлүү Орке бар. Ошо бир эл башы. 600 үйлүү. Аба, ошондо бул Орке уруусу чоң уруулардан кайсыл урууга барып такалат да эми? Тагайбы, Муңгушпу? Тагайга эмеге? Муңгушка барып такалат. Рахмат аба. Рахмат. Аман болуңуз. Саламат болуңуз, балдарым. Өмүрүңөргө барака берсин. Өмүрүңөр узак болсун, жакшы адамдардан болуп. Абазга рахмат айтабыз. Аябай сонун маалымат берди. Мен болсо айылды кыдырайын. Мына биз азыр сахнадабыз. Курманжан датка энебиздин даңкын далайга көтөрөбүз деген жолун жолдогон Шайра апаларыбыз азыр сахнада чыгармачылыгын, талантын тартуулайт. Анда мен азыр камерамды орнотуп алайын. Барысы батты окшойт. Апалар, кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Элдик өмүр. Анда азыр жол көрөбүз. Lay la la lay 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 la la lay.
сонун чыгармаларыңыздарды тартууладыңыздар. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Айыл эли негизинен дыйканчылык чарбаларында эмгектенет, жашылча өстүрүшөт. Орто мектеп, китепкана, медпункт бар, турмуш тиричилик кызматынын бөлүмдөрү, соода жайлары жана башкалар иштейт. Жалпы 202 гектар жери бар. Жанымда дагы бир өзгөчө каарман, улакчы, көкбөрүчү Кылычбек агабыз. Азыр бүгүнкү күндө дагы улакчылык менен алектенип, артында турган аттар менен азыр таанышабыз, ишмердүүлүгү менен азыр. Ага, мына ушул улакчы деп бизде айыл тургундарынан угуп келдик. Негизи улакчылык өнөр бул ата кесиппи же жаштыгыңыздан болгон бул кызыгуу? Эми ата кесип десем дагы болот. Мен жаштайыман кызыгуу дагы болгон. Атам чоң улакчы. Анан тагаларым дагы балбан бардыгы. Ушу канда бар үчүн мен дагы ушу кичинекейимен кызыгып, ушу чаап, ушул убакка чейин чаап келетим. Абдан жакшы экен. Эми ага, бул жерде 3 атты көрүп турам. Үчөөсү тең бир өзгөчө болуп турат да. Породалары башкабы? Тааныштырып этсеңиз аттарыңыз менен. Бул ат Россиядан келген. Муну жакында эле алдым. Бул жаңы ат. Улакка чабыл элек. Эми буйруса чабабыз. Бул жакында бир 15 күндөй болду алганыма. Сыр болбосо канчага алдыңыз? Муну $5000 алдым. Жакында алдым. Бул өзүбүздүн Карабайырлык ат. Барып көрсөк болот да. Бул кичине аягы сырколуп атат азыр. Бул өзүбүздүн эле ушу жердин аты, кыргыз жылкысы. Бул чабылып жүргөн ат. Бул деле жакшы ат. Бул жакта чоң ат экен. Көрүнүшү дагы башкача. Кайсыл жактан алып келдиңиз? Ошол ат тууралуу кененирээк айтып берсеңиз эми. Бул атты Россиядан алып келишкен экен. Мен алганыма 1 жыл болду. 1 жылдан бери тарбиялап, өзүм карап, үйрөттүм. Муну азоо боюнча алдым мен. Ноокаттык туугандардан алдым. Бул ошол жакта келген экен. Мен 1 жылдан бери тарбиялап, азыр эми суутуп, эми улакка чаап атам. Жакшы. Кое туруңуз, мен камераны жылдырып алайын. Эми ага, мына ушул атты суутуп деп калдыңыз. Негизи улакка жакшы ат чабылыш үчүн саяпкер мыкты болуш керек да. Сиз кантип тарбиялайсыз, суутуп, кантип кам көрөсүз? Эми муну суутканда мен атам бар. Атаман сураймын. Атамды чакырып келип көрсөтөм. Анан көп минемин. Муну сентябрдан бери минип, күндүгө ушу көп мээнет кетет. Талага түнү минебиз. Анан эми сууткусу келди да. Көбүнчө мага саяпкер атам да. Атаман сурайм көбүнчө. Ошо атамдын айтканындай кылып, мин дегенде минем, ас дегенде асып коем. Ошо атамдын айтканындай кылып суутам. Ага, эми жүзүңүздөн да көрүнүп турат да. Жакында эле улак чапкан окшойсуз. Көп эле урунуп, тебинип дегендей ар кандай кырдаалдарга туш болосуздар. Негизи кыйынчылык болгондо ушул улакчылыкты таштайм, кой, тынч эле үйдө отурам деген учурлар да болгонбу? Жок, андай болбойт. Андай болбойт деңиз. Андай болбойт. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Кыйынчылык. Оор кырдаалдар да болот. Мисалы, кээ бир учурда аттан жөн эле учуп кетип, жаракат алган жерлериңиз көп болсо керек, Эми жаракат алып эле жүрөбүз эми. Ошого кайыл болуп чыгабыз да. Ошого кайылбыз, майыл дейт, ооруйт, жыгылабыз, сыйрылат, аттын башы тиет, аттар басып калат. Анан эми ошого кайыл болуп, ошого үйрөнүп калыппыз да. Ушуга кызыгып калыппыз, ошентип чаап жүрөбүз эми. Абдан жакшы. Мындан аркы улак чабыштарына сизге ийгиликтерди каалайбыз. Эми мага дагы бир жошураак атыңызды мингизип үйрөтүңүз, көрсөтүңүз. Канай. Мынаны тебесин. Кел. Кетпейби муну? Жок, кетпейт.
Так. Мына жерде кармагым. Ya bismillah. Араң кыйналып жүрүп атка минип алдым. Бирок чынын айтыш керек, породасы өзгөчө экенин билейин да. Кыргыз аттарына жөн эле минчү элем. Россиядан алып келинген атка кыйынчылык менен бардым. Бирок аябай күчтүү, сонун экен. Мына күн кечирип калды. Бул айылда кетинде өзгөчө ага жолугуп калдым, ойлоп табычу ага экен. Бул ага Союз убагында ферма, мал чарба жайларына атала бышырчу цехти өзгөчө кылып ойлоп таптыр. Кыргызстанда жок деп айтып атат ага. Азыр ишин абдан жакшылап көрөлү, таанышалы. Баяндап берем дейт ага. Ага, буну кантип ойлоп таап калдыңыз да сиз? Bunu uluu urmatlı Sorunbay Ceyinbek Evş'ün elektörlüktürü degen demligesine çıktanıp an oylap şu eldige jardan bereyim dep oylanıp жүрүп анан ушуну таптым. Өзү мен ойлоп табычумун да. Мындан башка да мурда баротермический обработка кормов деген изобретением бар. Мындан башка дагычы. Анан мундагы ойлоп таптым şu. Элге жардам берели. Айылыңызга пайдасы тийип атабы азыркы күндө? Пайдасы тиет куда калса. Кандай жолдор менен иштейт бунуңуз эми? Бул астында топкасы бар. Көмүр менен көмүрдүн майдасын жагылат. Могул жерге көмүр салынат, Ушул жерге көмүр салынат. Бул жака көмүр салынат экен. Караңыздар. Көмүр салынат. Анан кийин неме кылат? Вентилятор иштеткенде от катуу күчтүү күйөт дагы. Мынанын ичинде турбалар бар. Ошол турбалардан суу ысып, кайнап буу пайда болот да. Буу пайда болгондон кийин анан мына бул атылап пиширүүчү казанга буу берет. Ошол буу менен астынан буу берет дагы, буу менен ошол казандагы атылап пишат. Көрөлүчү, анан. Буга канча тонна аталап атат эми? 2 тонна атылап атат. Наркы башкы бөлүгүнөчү? Буу казанга 1,5 тонна суу атат. Ошо 1,5 тонна суу куюлат дагы, баягы кайнатканда буу болуп атылага келет дагы, расход азайганда, суу азайганда насос менен кошумча суу берилип турат да. Өзүнүн неме бар, суунун уровень көргөзө турган прибор бар, давлениени көргөзө турган прибор бар, аварийный клапан бар. Бул безопасный да. Мен таң калтырып атат да, негизи үйдө деле кайдымки ичкен аталага от жагып бышырылат да. Анан буу менен бышкан аталага таң калып атам мен. Муну неси пайдалуу, эмнеси өзгөчө бу? Мунун айырмасы жөн бышырганда, жөн от жакса күйүп калат. Асты күйүп калабы? Атла казандын астылары күйүп калат дагы, баягы күйүкчү калат да. Пар менен бышырганда эч кандай күйбөйт. Күйбөй пишат да. Жит мындай життер болбой жакшы болуп пишат. Абдан жакшы экен ага, ушул цехти дагы мындай кеңейтип, кандайдыр бир максаттар барбы алдыда? Ооба, максаттар бар. Себеби жемди жөн бергенге караганда бышырып берсе, сиңимдүүлүгү 2 эсе жогорулап, 50% жемди экономдоо болот да. Бул элге жакшы да. Анан кийин эгер жемдин толугу менен бышырып берсе, бир багылуучу малдан күнүнө 200 граммдан кошумча салмак түшөт. Сааны болсо күнүнө 2 литрден кошумча салмак берет да. Бул өкө пайдасы көп да. Бир 5 сом, 10 сом неме кылып, бир 50-60 сом пайда алат да, мындай жаткандачы. 5-10 сом чыгымда 50-60 сом пайда алат да. Бир эле ушу өзүңүздөрдүн айылыңыздар деле ушинтип кандай десем бекитип отура бербей, башка айылдарга да жайылтайын деген максаттар барбы? Эми жайылтайын сизден келип үйрөнөбүз дегендер барбы алдыда? Жайылтайын деген максат бар сөзсүз. Эми келип үйрөнүшү мүмкүн. Элдер билсе үйрөнөт да, эми азыр эч ким билбей конча. Мына байкадыңыздар окшойт, бул цехтен биздин мал чарбабызга аябай чоң пайдасы бар экен. Жемдин 50%-ын үнөмдөйт дейт да. Ооба, ооба. Өркүндөтүңүз, өстүрүңүз деп тилек кылабыз ушундай цехтерде. Рахмат. Башкаларга үйрөткетиңиз, ишиңизге ийгилик. Рахмат, колдон келишинче үйрөтөбүз.
Болуптур аман болобуз. Вот. Казек, кыштын күндө мени ушунча да күттүрөсүңбү? Сырколоп калайын дедим го. Перзат, мен келат. Аябай бир өзгөчө карманга жолугуп калдым да. Кандай карман? Ойлоп табыч экен. Айта берсең аябай сөз бар. Кеч кирип кетти да. Эфирибизди жыйынтыктайлы эми. Кыштын күнү ушундай болот экен да, күн бат кеч кирет экен. Кеч болуп калат экен. Мейли, көрүүчүлөр менен коштошолу анда. Макул анда. Сууктун күнүнө карабастан мына ушинтип съемкабызды ийгиликтүү аяктап алдык. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр күбө болгондой эле биз Жапалак айыл аймагына караштуу Орке айыл айылын чагылдырып бердик. Ооба, Курманжан Датка энебиз туулуп өскөн жер аябай тарыхый мааниге ээ айыл менен. Сиздер менен кошо аянарды көрдүк десек болот. Сиздерде дагы мына ушундай өзгөчө кызыктарга бай тарыхый жерлери бар, ошондой эле таланттуу, өнөрлүү инсандар бар айыл менен сиздер дагы тааныштыргыңыздар келсе сынар аркылуу, анда бизге байланышыңыздар. Сөзсүз. Саламатта болуңуздар. Мына шартты да оруп алдым эле, суукта күтө берипчи.